Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Биздин инебиз Төрөбай Закирович азыр убактылуу камакта. Мен биринчиден Төрөбай иниме кайгырба кагылайын. Азыр сенде Юсуф пайгамбардын сүннөтү бар. Юсуф пайгамбарда ечендеген жылдар зынданда отурган. Анан чыгып дүйнө жүзүнө кыяматка чейин ааламга даңазаланган. Керек болсо азыркы мен дегендерде учурунда абакта эле да. Үстүнөн жала жабылып, караланып. Аллахтын өзүнүн уадасы бар. Мен уада берсем корксоңор болот. Ал унутуп калат деп. Аллах уада берип атат. Бендем, жапа чеккен бендем, бирөөдөн кордук, зулум көргөн бендем. Кичине чыдап, сабыр кыла тургун, ла ансураннака валау ба'да хин. Бир аз убакыт өткөрүп болса да, укугуңду, акыңды сага жала жапкан инсандардан алар унутуп калган чакта да алып берем. Сен кандай кордолсоң, алар сенден эселенип кордолот. Деп Аллах Таала убада берди. Мен Аллах Тааланын убадасын айтуу менен şu төрөйиниме бир дем бергим келди. Эчен деген мечит, мектеп салып, атайын анча-мынча адамдар бийлик төбөлдөрү басып барбаган жерге фаптарды салып, агартуу жагын, билим берүү жагына аябай жакшы кам көрүп, жада калса дини тарбия жагына дагы оң көз салып, бүт бардык спорт сарайларын, спорт залдарын салып ачып, элге ушунчалык жакты эле. Буюрса ошол сенден жардам көргөн, сен кол кабыш кылган адамдардын бар азыр 5 убакыт намазында бата кылып атат. Элибизде жакшы бир сөз бар. Дуана кылат деп. Сага жакшы дуа кылып атса, кимдир бирөөлөрдү каргап аткандыр балким. Андыктан белиңди бекем буу. Мен бир эле сөз айткым келди. Даанышман айтыптыр. Көзүңөрдү ачкыла. Өз элиңердеги арыстандарды чаап, өлтүрүп жок кыла берсеңер, өзге элдин канчык иттери келип, силерди бир күн тиштеп, каап кетет деп. Келгиле, арыстандарыбызды абайлап барктайлы. Аллах Таалам өзү жардам берсин. Жакын арада буюрса, кучак жайып учурашабыз.